Кандайсыздар, биздин сүйүктүү замандаштарыбыз. Барыңыздар менен амандашып, саламдашып, дагы бир жагымдуу саатыбызды баштадык. Жана чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган бүгүнкү чыгарылышта биз өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган сырдуу сонун китепти мырзаларыбыз үчүн улантабыз. Албетте, айымдарды дагы чакырабыз, анткени бул жерде эркектер кандай ойлонот, аялдар кандай ойлонот. Бир маселени эркектер кандай карайт, аялдар кандай карайт. Төшөк маселеси эркектер үчүн канчалык маанилүү, аялдар үчүнчү? Мына ушул сыяктуу маанилүү суроолорго көңүл бурабыз жана бул циклдын автору Шонти жана Джефф Фелден экенин эске салалы. Жубайлар, түгөйлөр бир канча жылдардан бери изилдөөлөрдү жүргүзүп, аялдарга эркектер тууралуу жашыруун сырларды ачып берген жана автор Джефф Фелден эркек күйөөсү эркектерге аялдар тууралуу ачып берген. Бүгүн ушул Джефф Фелдендин андан ары айткандарын улантабыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Бир эркек, бир күзгү, бир балка. Күзгүдөгү кичинекей кыз деп аталат бүгүнкү подкаст. Эмне себептен экенин биз бир аз эске сала кетели. Анткени мурунку подкастта айткандай, ар бир аял заты канча да болбосун, кандай болбосун, бирок ал дайыма сен менин татынакайымсың, сен сулуусуң деген сөздөрдү күтөт. Ошондуктан бул сөздөрдү дайыма айтып турганды унутпаңыздар. Балким сиз дагы Шонтиге аялдын сырткы көрүнүшүнө китептин бүтүндөй бир бөлүмүн арнагандын эмне кереги бар? Аны этибар албай коюуга болбойбу? Сиз деле заманбап коом бул темага байланыштуу эс учун жоготконго жетпейдиби? Деп ишенбөөчүлүк менен доомат коюп жаткан аялдардай ой жүгүрдө чыгарсыз. Бирок бул жерде сөз аялдын сырткы көрүнүшү жөнүндө гана болуп жаткан жок. Аял буга байланыштуу кандай сезимде болору жана анын сүйүктүү эркегинин гана колунда аялды көтөрүп же кемсинте турган кайталангыс мүмкүнчүлүк бар экендиги жөнүндө болот. Токтой туруңуз деп каршылык кыласыз сиз. Мен аны сулуу деп эсептей турганымды ал билет эмеспи? Ооба, бирок чынында эле ушундайбы? Ага бул жөнүндө качан айттыңыз? Акыркы жолу үйлөнүү тоюңардын жылдыгын белгилегенден кийин канча жолу? Ал кечте сиз аны сулуусуң деп айткан чыгарсыз. Андан бери жок дегенде бир жолу айттыңызбы? Мен дагы аялымды сулуу деп эсептейм, бирок мурда бул тууралуу ага сейрейик айтчумун. Биз китептин бул бөлүмүнүн үстүндө иштеп баштаганда, мен өзүмдүн катамды түшүндүм. Мен чындыгында эле аялым үчүн мунун мынча маанилүү экендигин жана ал менден бул сөздөрдү күтөөрүн билген эмесмин. Ошентип сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бул сүйлөшүүлөрдө мага канча жаңы нерселер ачылды. Эркиндикти сүйгөн эр жүрөк адамдардын өлкөсүндө баардыгы эле тегиз эмес экен да. Мен өтө таң калуу менен аялы күйөөсүнүн аны сулуу деп эсептей тургандыгын билсе дагы, бул жөнүндө угууга тийиш экендигин билдим. Мүмкүн болушунча тез угуш керек. Андан жакшысы ар бир күнү. Аял бул сөздөрдү төмөндөгүлөргө карабастан угууга муктаж экен. Анын канчалык ийгиликке жетишкендиги, өзүнө өзү ишенгендиги жана өз алдынчалыгы, силердин мамилеңердин узактыгы, айланадагылардын аны кайталангыс сулуу дешкени, сиз акыркы жолу ага бул сөздөрдү айтканыңызда анын ыраазы болуп, көзүнө жаш алгандыгы, анын курагы, мына ушуларга карабастан аял сен сулуусуң деген сөздү уккусу келет. Көрсө, аялдын өзүнүн эркеги үчүн сулуу болууну каалашы ушунчалык терең болгондуктан анын жүрүм турумунда эркектерди илгертен туңгуюкка камаган өзгөчөлүктөр келип чыгат экен. Мисалы, төмөнкү учурларда сиз аягына чейин түшүнбөй суроо берген суроо берген чактарыңыз болду эле. Эмне үчүн бардык көйнөктөрүн кийип бүтүп, ал кайгыра кийгенге эч кийимим жок дейт? Эмне үчүн ал финансылык кыйынчылыктарга карабастан гардеробундагы кийимдеринин көбүн эски деш кыйын болсо дагы жаңы көйнөк сатып алгысы келет? Уктай турган бөлмөдө, ваннада күзгүлөр бар болсо да, эмне үчүн ал менин көрүнүшүм жакшыбы деп сурай берет? Эмне үчүн ал мени толук эмес деп айтчы деп сурагысы келгени билинип турса дагы, булшымды кийгенде мен толук көрүнөмбү деп сурайт? Эмне үчүн сиздин көзүңүз башка сулуу аялга бурулган бойдон кармалып калса, аялыңыз буруун чапкандай реакция кылат? Билесизби, мен аялдардын ички дүйнөсүн изилдөөнүн аябагандай узак
ушул курстун аягында аялымдын сулуулугуна тиешелүү бир нече маанилүү фактыларды билип алдым. Бул фактыларды билүүнүн ар бир никедеги түгөйлөр үчүн абдан маанилүү экендигинде. Анткени биз бир нече гана сөз айтуу аркылуу өз ара мамилебизди түп тамырынан бери жакшы жакка бурганга жетишебиз. Биринчи факт. Менин кымбаттуу аялымдын жан дүйнөсүндө дагы эле бийлегенди жакшы көргөн кичинекей кыз жашап турат. Болгону ал азыр мен үчүн бийлейт. Экинчи факт. Менин аялымдын сулуу же сулуу эмес экендиги тууралуу ойлонбосом дагы, бул суроо аялыма тынчсыздануу алып келет. Үчүнчү факт. Биздин үйдө дагы бир күзгү бар. Ал күзгү менмин. Төртүнчү факт. Ар күнү мен күзгү сыяктуу. Ал уккусу келип жаткан сөздөрдү чагылдыра алам. Эгерде мен муну кылбасам, ал өзүнүн суроолорунун жана кас дүйнөнүн кысымынын алдында жалгыз жана алсыз бойдон калат. Бешинчи факт. Менин колумда балка бар. Эмне үчүн мен бул маалыматты өздөштүргөн күйөө абалды жакшыртууга жетишип, ал эми билбеген адам чоң зыянга учурай тургандыгын эми түшүнө баштадыңыз го деп үмүттөнөм. Бирок балка деп эмнени атап жатканымды мен азыр түшүндүрө элекмин. Ар күнү мен күзгү сыяктуу, ал уккусу келип жаткан сөздөрдү чагылдыра алам. Ошентип биздин аялдарыбыз же курбуларыбыз өздөрүнүн сырткы көрүнүшү жөнүндө тынчсызданган, өтө сезимтал, көптөгөн аялдардан айырмаланбай турганын билдик. Келиңиз, сырткы сулуулуктун стандарттары таңуулап жаткан стресстер жөнүндө аялдар эмне айтаарын угуп көрөлү. Алар ар бир күнүн согуш жүрүп жаткан аймакта өткөрүп жаткандай сезилет. Ал эми эркектер бул жөнүндө шектенишпейт. Жалпысынан өзүмдүн жагымдуу экендигимди билем. Мен эми бикини кие албастыгым түшүнүктүү, бирок адамдар мени сулуусуң, кайсы бир костюмду кийгениңде абдан келбеттүү көрүнөсүң дешет. Албетте, жүрөгүмдүн тереңинде мен буга ишенбейм, анткени өзүмдүн кемчиликтеримди абдан жакшы билем. Өзгөчө төрөттөн кийин пайда болгондорун. Күзгүгө каранган сайын ичимден жыйрыла калам. Күйөөм мени жагымдуу деп эсептейт деп ойлойм, бирок анын бул жөнүндө айтканы эсимде жок. Эгерде ал муну мага айтса, өзүмө карата ички ыраазы эместигим жок болмок. Ар күнү бизге чарчабастан биз кармана турган сырткы көрүнүштүн стандарттарын таңуулап жатышат. Биз Голливуд көрсөтүп жаткан келишимдүү дененин идеалдарына жете албайбыз. Күйөөлөрүбүз бизден ошону күтөт го деп коркобуз. Эрксизден эгерде бул менин колумдан келбесе, күйөөмдүн көңүлү башка аялга бурулуп кетиши мүмкүн деген ой келет. Бул өтө оор жана бир далай орунсуз сезим. Акылыбыз менен мунун туура эмес экендигин түшүнөбүз, бирок бул түшүнүк биздин жашырын бошоңдугубузду жеңип чыгуубузга жардам бере албайт. Акыры кайсы бир атага же күйөөгө жакпай кыла турган дагы бир ачылыш. Азыркы коомдо аялдар эмоциялык коргоодон таптакыр айырылышкан. Алар кимсинтилген. Мурда мен бул тууралуу ойлобосом дагы, эми мен биздин дүйнөбүз шонтиги жана башка аялдарга суз жана душмандык мамиле кыларын түшүнөм. Алар чебердик менен жашырган күндө дагы алардын өздөрү тууралуу ойлору канчалык пас болду экен. Аялдын жан дүйнөсүндөгү бул жашырын күрөшкө эркектердин кандай мамиледе экендиги жөнүндө ойлонгонумда менде оптимизм болбойт. Шонтинин жашоосунда ага таңууланып жаткан психологиялык кысымды жеңилдетип, анын сулуу экендигине ишендире турган жалгыз эркек менмин. Бирок мен мурда муну билчү эмесмин. Анын көңүл көтөрүүчү, сөзгө болгон муктаждыгына жооп катары менде эргүү пайда болчу. Атүгүл анын күзгүнүн алдында көпкө кийинип кармалганына ачууланчумун. Биз эркектерге эң маанилүү кызмат тапшырылган. Өзүбүздүн сүйүктүү аялыбызды колдоо жана аларга кубаныч алып келүү. Дал ушундай нота менен саатыбызды жыйынтыктайбыз. Эгерде сен сулуусуң деп жакшы сөздөрдү айта элек болсоңуз, бүгүн сөзсүз айтып коюңуз. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Бар болуңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.